Баягы керемет сөз бар ғой. Баарына жагам деп өзүмдү жоготуп алдым дейт. Өзүмдү табам деп жалгыз калдым дейт. Жакшы сөз экен. Керемет сөз. Мага ушунчалык катты таасир кылат ушул сөз. Анан таразага коесуң. Баарына жагып жашагың келеби, же өзүңдү таап жашагың келеби? Мен өзүмдү тандап алдым. Мен өзүмдү табышым керек дагы. Жаратканды таанышым керек дагы. Эч бир кишиге жагайын деген оюмда жок. Мындай бир аракетимде жок. Баары бир эч качан эч кимге жакпайсың баары. Ошон үчүн өзүң менен өзүң болгонунан өткөн. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Кызыл китеп сакталбайт. Бир да бир нормасы сакталбайт. Кыргыз Республикасынын жарандары туулгандан баштап эркин жана өз пикирлерин, өз талаптарын эркин жыйын өткөрүп айта алат дейт. Өткөрүп көргүлө жыйынды бүгүн. Ачуу кишинин алдында гана өткөрөсүңөр дейт, Горкийдин алдында. Ага дагы шаардык мэрия тыюу салды. Кайсы эркиндикти айтып атабыз? Анан Мираш Шеримкулов жакшы сөз айтты. Баш кесмекте барда тил кесмек жок деген улутпуз. Ошонубуз менен улукпуз дегендей сөз айттыңыз. Ошол улуктугубуз жоголду Мираш Шеримкулович. Бүгүн могул жерде дагы жогорку кеңеште дагы сөз айтаардан баштап 90 толгонот. Көчөдө сөз айткандан 90 толгонот. Мына жакшылык жамандыктарда бирге болуп атабыз. Чыгып барганда мыкты, жакшы, туура айтып атасыз. Бирок бизди түшүнөсүз да дегендерди сиз дагы көрүп жүрөсүз. Биз да көрүп атабыз. Ойлоп коюңуз да, менде тигиден да, андай да, мындай да деген 90 шылтыгын айтабыз, бирок айтпайбыз. Дуалга кадап батып, башыңа ай балта турса дагы бир жашоо, бир өлүм. Биз көкөлөтө бергенден көкөлөтө берип ушул жерге келдик. Кайсы президентти көкөлөткөн жокпуз садагалар айтылачы? Кайсы президентти көкөлөткөн жокпуз? Ваше превосходительство, ваше высочество. Сиз бар үчүн күн чыгып атат. Сиз бар үчүн гүл гүлдөп атат. Сиз президент болуп келдиңиз, буй жылында туулупсуз, алмалардын гүлдөгөнүн караңызчы деп көкөлөтүп келген биз эмес. Ачуу сөз. Мен кечирим сурайм сиздерден. Бирок менин жүрөгүм мындан башка сөздү айта албайт бүгүн. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999-жылы төрөлгөнмүн. Түкөстүнө ломкуст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат.
Бизнес кысым көрсөтүүчү объект эмес, мамлекеттин өнөктөшү. Мындай багыт менен салык кызматы биринчи кварталдын жыйынтыгын чыгарды. Коллегияда сандар тууралуу гана эмес, стратегиянын өзгөрүшү жөнүндө да сөз болду. Негизги ой бизнестин ыңгайлуулугу бюджетке туруктуу өсүш берет. Салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча план 5,3 миллиард сомго ашыкча аткарылган. Статистиканы алдай албайсың дегенде, азыр мына негизи эле ушу январь, февраль, март эң оор ай болуп эсептелет да, андан кийин салык көтөрүлөт. А биздики тескерисинче көрдүңүздөрбү, акыркы убактарда январь, февраль, март, апрель мына буюрса пландан 2-3 миллиардка ашып, былтыркы жылга салыштырмалуу 17 миллиард көп чогулттук. Жеңилдиктен пайдаланып салык төлөбөй коелу, качып кетели, жеңилдикти өз кызыкчылыгыбызга пайдаланып кетели дегенде күчтөр болбой койбойт. Ошолор менен абдан катуу иштөө дагы бул мамлекеттик органдын милдети. Ал жагында биз күчөтөбүз буюрса. Салык реформасынын борбору санариптештирүү. Жарандардын жана ишкерлердин көпчүлүгү ыңгайлуулукту тандап жатышат. Жеке кабинет суроо талапка ээ. Жыл башынан бери 120 миң жаңы колдонуучу катталды. Салык чекит KG мобилдик тиркемесин 7 миң адам жүктөп алды. Салыктарды эми түздөн-түз телефондон төлөөгө болот. 6 миң ишкер ККМди колдонууда. Анткени бул ыңгайлуу жана заманбап. Кезексиз жана кыйынчылыксыз 92 миң адам онлайн режиминде патент алышты. Эң негизгиси бизнести алгачкы каттоо жана салык режимин тандоо салык кызматына барбастан онлайн режиминде болот. Калктын бизге болгон ишеними өсүшү бул санариптештирүү инструменттерин киргизүү. Акыркы убакта биз анализдеп изилдөөдү аныктап чыктык. Калктын ишеними 25-жылдын биринчи кварталына караганда 20%-га өсүү көрсөттү. Бизге ишеним өскөнү абдан кубантат. Ошол эле кезде биз санариптештирүүнү жеңилдетүү жана туура так маанизде түшүндүрүп берүүсүн аябай жакшы иштеп атабыз. Чет өлкөгө чыгуу маселеси бул салык кызматы жарандарга колдоо көрсөтүүчү дагы бир багыт. Эми салык карызы 50 миң сомго чейин болсо өлкөдөн чыгууга бөгөт коюлбайт. Бул маселени тиешелүү ведомстволор менен иштеп чыгуу тапшырылды. Андан кийин салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилет. Эгерде кимдир бирөөнүн 1 миң сом, 2 миң сом, 5 миң сом карызы болуп калса, аэропорттон кое бербей коет экен. Ал жерде адамдын тагдыры турат. Көбүнчөсү ал бирөө баласын окуп алып барат, операция алып барат, ата-энесинин беден соолугуна байланыштуу бир жерге көрсөткөнү баратат. Биз аны токтотуп коюп атабыз. 1000 сом штрафын бар экен, бар кет, барып тияктан справка алып келип, бияктан сырып алып, бир жума 10 күн жоготот экен. Бирок ошо 50 миңден өйдөгөздөй аэропорттон айтат, сиздин карызыңыз бар экен, өтпөйсүздөр. Коллегия алдыга жаңы милдеттерди коюу менен аяктады. Салык кызматынын башчысы 2 кварталда аткарыла турган 4 артыкчылыкты белгиледи. Өзгөчө бизнес менен өнөктөштүккө, жарандардын ишенимине жана салык тутумунун санариптик келечегине көңүл бурулат. Нурзата Сыдыкбекова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.